Аялы менен уктоодо аял сол тарабында болсо, аялы арткы тарабында калып калбайбы эгер эркек оң жамбаштан жатса дейт. Эми кантип жатканда сүйүү көбүрөөк келсе, ошентип жата берсин. Ага андай деле серьезный тартип жок урматтуу бир тууганым. Оң жагындабы, сол жагындабы канча жата берсин ал. Бирок эми уктаганда эркек уктайт оң жамбашы менен. Анан аял да оң жамбашы уктайт. Экөө тең оң жамбашы уктаган болсо, демек аял эркектин сол жагында болгондо эркектин далын жыттап уктап калат деген сөз да. Эгерде тетири жатып калса, аял нары карап жатса, эркек тоготпогондо таасир калып, анан эркектин көңүлү калып калбасын деген маанидеги эле сөз алчы. А болбосо кай жагын уктаса уктай берсин. Бойго бүтүрбөгөн дарыларды колдонсок болобу дейт. Болот. Качан болот? Ошол бала төрөдү, ошол бала 2 жыл эмиш керек. Ошондо болот. Анан жылыга туй берет го. Коёндун бөжөгү бул болбойт. Ал болбойт ал. Ал баланын акысын жеп коюшат. Анан лилипут балдар ошондон пайда болот, жана кичинекей чек ара тосконго жарабагандар. Уят кылып сортту бузгандар. Ошон үчүн бала төрөлүп 2 жыл эмиш керек. Андан кийин эненин боюна алып төрөгөндө ошондо эквивалент отос 3 жылдан болгондо ден соолугу үчүн жанагы биз тарыхта мактанган узун жигиттер ошондо келет. Лилипуттарды көбөйтпөш керек көп. Ошондо бойдон сактанса, анан мен туубайм, мен иштейм, мен карьера кылам десе, анда жок, андай болбойт. Анын карьерасы ошо бала тууганында, иштегенинде эмес.